бактылык деген мына жакшы турмушту көрүш, балдарыбыздын жакшынакай жакшылыктарын көрүп, сыйын көрүшүбүз керек. Элибиз тынччылык болсун, элибизге сонун бакытты алай каласын. Ошону мен каалайм. Элге иман берсин, элибизге, жерибизге иман берип, ошону менен биз жашайлы карысак дагы. Жакшы максат менен жашайлы. Президентибиз сонун жакшы оюбуздай болду. Ошо айткан сөздөрдүн баары аткарылсын. Ошону мен жакшы көрөм. Ошон үчүн тилеген тилегибиз кабыл болуп, айланайын Кудай. Балдарыбыз аман болуп, эл ичинде элибиз аман болсун. Элге иман берсин. Амин. Рахмат сиздерге. Биздер мында канча 30 жылдан бери Советтер Союзунда төрөлгөн адамдарбыз. Жакшынакай жашоодо жашап келебиз. Бирок 30 жылдын ичинде кыйналып эле келатабыз. Бир жакшылык жок. Кедей бойдон, бай бойдон биздин чоңдорубузга иман берип, айтканыңыз келсин. Ушу биздин келечегибиз кең болуп, кийинки неберелерибиз, балдарыбыз жакшы турмушта жашасын. Могу жаңы келген президентибиз Садыр Жапаров ошо баардыгын ойлоп, коррупцияга малынбай, бул дагы эле угуп атабыз, тиги коррупцияга алып атат, бул коррупцияны жалган немелердин баарын кылып атат. Бут тоскондор көп болуп атат. Эми ушул Садырдын жолу ачык болсун. Айтканыңыз келсин. Бала бакырабыз менен аман болобуз, неберелерибиз жакшы турмушка жетсин. Чоң рахмат. Биз жашап бүттүк. Биз балдар үчүн, неберелер үчүн баардыгын каалайбыз, жакшылык. Түбөлүккө. Чоң рахмат. Ошо эл журтка тынччылык болсун, эл ичинде бала бакыра аман болсун алдыгытен. Ошо президентибиздин ак жол болсун, ошо балага ак жол. Силер ошо аңардын тилегин, талабын орундап колдогула. Өркүнүңөр өссүн жаштар. Өмүрлүү болгула.